Ысык Көл районунун Бостери айылындагы мөмө жемиш чарбасы кайрадан жанданды. Бул жерде 2000ден ашык мөмө дарактары өсөт. Алманын 58 түрү, алмурут, кара өрүк, өрүк. Келерки жылы дагы 6000ден ашуун көчөт отургузуу пландалууда. Жалпы жердин аянты 22 гектар. Бул сажынтсыны 2020 жылы сажать эткенбиз. Бул жерде 6000 түп бар, 6,5 гектар. Несколько сортов яблоки, алма, летний алмалар да бар, зимний алмалар да бар. Полукарлик, грушалар бар. Грушанын жаңы бирүлүк деген грушада отургуздук 20 жылы. Вроде плады жакшы берип атат. Быйыл 1 тоннадай алдык, 20 жылы посажаны. 60 жылдары бул чарбада алманын ар түрдүү, анын ичинде сейрек сорттору өстүрүлүп келген. Союз тарагандан кийин бул жерлер Айыл чарба министрлигинин балансына өткөн. Бирок убакыттын өтүшү менен чарба каралбай калган. Бактын айланасында тосмо жок болгондуктан жергиликтүүлөр бул жердеги алмаларды гана тербестен малын да жайып башташкан. Дамара Корчиева көп жылдан бери мөмө бактары менен алектенип келет. Жыл башында ал Бостеридеги мөмө жемиш чарбасын кайра жандандыруу боюнча мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоору тууралуу угуп, ага эжеси менен катышууну чечкен. Бай тажрыйбага ээ болгон эже сиңдилер сынактын бардык баскычтарын тез эле өтүп, 2022 жылдын март айында мамлекеттик жеке өнөктөштүк механизми аркылуу Бостеридеги чарбаны башкаруу боюнча Айыл чарба министрлиги менен келишимге кол койгон. Почему мы решили пойти на государственно-частное партнерство? Эмне үчүн биз мамлекеттик жеке өнөктөштүк келишимин түзүүнү чечтик. Анткени бул тилке өзүн өзү каржылайт. Ал республикалык бюджеттен 1 сом дагы албайт. Ошондуктан биз мамлекеттик жеке өнөктөштүк келишимин түзүүнү чечтик. Немаловажно то, что в данном проекте есть элемент экспортоориентированности. Бул долбоордун негизинде өндүрүлгөн мөмө жемиштерди экспорттоону пландап жатабыз. Ошондуктан бул абдан маанилүү. Башкача айтканда өндүрүүчүлөрдү атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатат. Жумуш орундарын түзүүгө, жалпы эле айыл чарбасын өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк түзөбүз. Бул башка жеке жана мамлекеттик өнөктөштөр үчүн үлгү боло турган пилоттук жумуш деп айта алабыз. Бул долбоорлор инвестициялар тарткан, мамлекеттен кепилдик берген, бардык уруксат кагаздарын берген долбоорлор болот. Келишимдин алкагында жеке өнөктөш чарбаны туруктуу сугаруу үчүн скважина бургулоого, анын жумушун эффективдүү уюштурууга, тосмолорду орнотууга жана келечектеги фермерлер үчүн окуу борборун курууга милдеттүү. Эми биз ушул жерге будущее ойлоп атабыз, суу чыгарабыз Кудай буйрса октябрдачы. Ушу суу чыгарсак, ушунун бүт баары современный тамчылатып сугаруу боюнча иштейбиз да, Кудай буйрса. Бул жерде көп нерселер болот. Обязательно биякта обучающий центрда болот, биякта лабораторияда болот, Кудай буйрса. Анын бүт баары соглашениянын ичинде жазылган, көрсөтүлгөн. Мындан ары Айыл чарба министрлиги мамлекеттик жеке өнөктөштүк жолу менен дагы ушундай 10 чарбаны жандандыруу мүмкүнчүлүгүн карап жатат. Бул да болсо мамлекеттик жеке өнөктөштүк механизми айыл чарбадагы долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашырууда чоң өбөлгө болорун көрсөтөт.